Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар менен тааныштырабыз. 24 апрелге карата республика боюнча COVID-19 инфекциясынын жаңы 25 учуру катталды. Бул тууралуу брифинг учурунда айтылды. Жаңы учурлардын аймактар боюнча бөлүнүшү: Бишкек шаары 6, Чүй облусу 4, Ош шаары 3, Ош облусу 3, Нарын облусу 9. Республика боюнча коронавирус диагнозу менен катталгандардын саны 656-га жетти. Анын ичинен стационарда 326, жандандыруу бөлүмүндө 5, ооруканадан чыгарылганы 322. Ал эми 8 адам каза тапты. Орусиянын Екатеринбург шаарынан Бишкекке чартердик рейс уюштурулат. Бул тууралуу республикалык штаб кабарлады. Маалыматка ылайык, мекенине кайтууну каалаган кыргызстандыктарды алып келүү 28 апрелге пландалууда. Өкмөт буга чейин 6000 кыргызстандык мекенине алынып келингенин, дагы 4000ден ашууну келе албай жатканын билдирген. Алардын көбү Орусияда. 6 апрелде Екатеринбургтан 17 кыргызстандыкты алып келген. Урал аба жолдору компаниясынын учагы менен кайра 35 орусиялык учуп кеткен. Ошондой эле буга чейин атайын уюштурулган чартердик каттамдар аркылуу 25 мартта жана 17 апрелде Түркиядан 410 жаран, ал эми 22 апрелде 177 жаран Новосибирск шаарынан кайтып келди. Бир сутка ичинде 20 бейтап ооруканадан айыгып чыкты. Бул тууралуу бүгүнкү брифингде айтылды. Аймактар боюнча алсак, Бишкек шаарында 4, Жалал Абад облусунда 8, Ош шаарында 8. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 322 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Ал эми коронавирус менен катталгандардын саны 656-га жетти. Коронавирус диагнозу коюлган прокурор жандандыруу бөлүмүндө дарыланып жатат. Бул тууралуу бүгүнкү брифинг учурунда Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Маалыматка ылайык, учурда 5 бейтап жандандыруу бөлүмүндө жатат. Ал дарыланууда. Дарылоо биздин дарыгерлердин колунан келет деп ойлойм, дейт Үсөнбаев. Күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин арасында коронавирус жуктурган жаңы учур катталган эмес. Буга чейин Кыргызстанда коронавирус аныкталгандардын ичинен 12 адам укук коргоо органдарынын кызматкерлери экени айтылган. Кызматкерлерге коронавирус кызматтык милдеттерин аткарып жүргөндө жуккан. Алардын баары дарыланып жатат. Түркиядан Кыргызстанга 351 жаран келди. Бул тууралуу штабтан кабарлашты. Бүгүн 24 апрелде Манас эл аралык аэропортунда Түрк аба жолу авиакомпаниясынын Стамбул-Бишкек чартердик каттамын тосуп алышты. Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда үзгүлтүксүз аба каттамдарын токтоткон учурдан тартып, каттамды күтүп жаткан 351 жаран мекенине кайтты. Ушул чартердик каттам 2020 жылдын 10 апрелиндеги видеосаммиттин жүрүшүндөгү Түрк кеңешинин мүчө мамлекеттеринин башчыларынын жетишилген сүйлөшүүлөрүнүн натыйжасында ишке ашты. Саммит учурунда Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бардык өлкөлөрдүн уюмдарына коронавирус пандемиясына карата үзгүлтүүгө учураган аба каттамдарынын убактылуу токтотулушуна байланыштуу тараптардын аймагында жүргөн жана өз өлкөлөрүнө кайтууга мүмкүндүгү жок болгон жарандарга өз ара колдоо көрсөтүү тууралуу өтүнүч менен кайрылган. Эске салсак, буга чейин 17 апрелде Түркиядан 212 мекендеш учуп келген. Алардын арасында коронавирусту жуктурган 1 адам аныкталып, обсервацияга алынган. Калгандары үй карантинине жиберилген. Республика боюнча коронавирус диагнозу менен катталгандардын саны 656-га жетти. Анын ичинен стационарда 326, жандандыруу бөлүмүндө 5 адам, 322 адам айыгып ооруканадан чыгарылса, 8 бейтап каза болду. Аймактар боюнча алсак, Ош облусу 157, Бишкекте 147, Жалал Абадда 109, Ош шаары 104, Нарында 83, Чүй облусу 42, Ысык-Көлдө 8, Баткен облусу 6. Жаш курактары 15 жашка чейин 75, алардын 4-өө 1 жашка чейинки балдар. 16 жаштан 19 жашка чейин 18, 20 жаштан 35 жашка чейин 179, 36 жаштан 55 жашка чейин 239, 56 жаштан жогору 145. Ливияда Бириккен Улуттар уюмунун колдоосу менен түзүлгөн улуттук ынтымак өкмөтүнүн ИИМинин башчысы Фатхи Башага Орусиянын Вагнер тобундагы аскерлерин өлкө аймагында химиялык курал колдонду деп айыптады. Бул тууралуу Анадолу агенттиги жазып чыкты. Вагнер тобу менен байланышкан куралдуу күчтөр Триполинин түштүгүндөгү Салахадин районунда биздин куралдуу бөлүмдөрүбүзгө карата нервдик паралитикалык газды колдонушкан, деди Башага Триполиде өткөн пресс-конференцияда. Ал химиялык куралдын кайсыл күндө колдонулгандыгын так айтып берген жок.
Учурда Ливияда кош бийлик өкүм сүрүп турат. Өлкөнүн чыгышын Тобрукта Бириккен Улуттар уюму колдогон парламент башкарат. Улуттук ынтымак өкмөтү жана жетекчиси фельдмаршал Халиф Хафтар болгон. Ливиялык улуттук армиянын ортосундагы тиреш 2011-жылы Муаммар Каддафи өлтүрүлгөндөн бери уланып келет. Эки тараптын ортосундагы конфликт 2019-жылы курчуган. 2019-жылдын ноябрында The New York Times гезити Европалык коопсуздук кызматынын маалыматтарына шилтеме кылып, Ливияга Орусиянын Вагнер тобундагы 200 аскердик конфликтке катышканы келгендигин билдирген. Орусия президенти буга жооп кылып, Ливияда орус жалданма аскерлери болушу мүмкүн. Алар Орусия Федерациясынын кызыкчылыгы үчүн аракет кылбайт жана мамлекет тарабынан каржыланбайт деген пикирин билдирген. Ал эми Орусияда учурда кылмыш кодекси боюнча жалданма аскер болгондугу үчүн жарандарын жоопко тартарын знак.com жазып чыккан. Анткени менен ММКлар дүйнөнүн ар кайсы аймактарында, өзгөчө Сирияда Вагнер тобундагы жалданма аскерлердин аракеттери, алардын жоготуулары тууралуу жазып чыгышкан. Мындан сырткары, алардын Украинанын чыгышында да согуштук аракеттерге катышкандыгы айтылып жүрөт. Ал эми Анадолу агенттиги учурда Хафтар тарапта 1400 вагнерчилердин согушуп жүргөнүн жазды. Бишкек шаарында 1,5 миң сомго жасалма уруксат кагазын саткан 1990-жылы туулган БР аттуу жаран кармалды. Бул тууралуу бүгүн 24 апрелдеги онлайн брифингде Бишкек шаарынын коменданты Алмаз Орозалиев билдирди. Анын айтымында тергөө учурунда андан жасалма мөр уруксат барактар табылган. Жасалма өткөрмө кагаздары менен алектелип, аларды 1,5 миң сомдон сатып жүргөн 1990-жылы төрүлгөн жигитти кармадык. Андан мөр, клише жана өткөрмө кагаздар алынды деп билдирди Бишкек шаарынын коменданты Алмазбек Орозалиев. Комендант бул учурду аныктоого көмөктөшкөн журналистке ыраазычылык билдирди. Ошондой эле ал аталган факт кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, тиешелүү экспертизалар дайындалганын билдирди.